өзүн таанытуу үчүн ар кандай трюктар жасап, видеого тартып же ыксыз сөздөр жазып интернетке жүктөгөн жаштардын саны арбын. Буга чейин өзүн блогер катары элге тааныта баштаган Самара Кадырова аттуу мекендешибиз кечээ Россиянын Москва шаарында метрого кирип, бетин чүмкөп, секирип, пистолет көтөрүп чуркаган видеосу элдин кыжырына тийди. Самара Кадырова учурда Москвада жашайт. Ал түрдүү видео вайндар менен көпчүлүктүн кыжырына тийип келет. Бул жолку видеосуна Москвадагы мекендештер четтен ашып баратат, кыргыздарды уят кылбачы деп суранып жаткан учуру. Ал эми Самара Кадырова ал видеодо өздөрүн крутой көргөзгүсү келгени ачык көрүнүп турат. Эскерте кетсек, ал чылым чегип, көчөдө кыска юбка кийип бийлеген видеороликтерин интернетке жүктөп, коомчулуктун сынына калган жайы бар. Сейчас будет кружка, все